Мен Жумалиева Бактыгүл, Чүй район Садовый айылынан болом. Мен апам жөнүндө айтып кетейин дедим. Апам көп жылдан бери жүрөгү ооруп, ооруканаларга жатып, дарыланып жүрчү. 2013-жылы ошо дагы деле жүрөгү ооруп, ооруканага жатып калды. Ал жерде тахикардия деген диагноз менен, бул тахикардия болгондо жүрөгүнүн кагышы мындай бат-баттан болуп турат экен да. Апам үйдө жүргөндө деле, күнүмдүк жашоодо деле, баягы жакшынакай эле оокат менен жүргөн убакта деле баягы жүрөгү кармап калып, дарысын ичип, жарым саатка чейин, 1 саатка чейин жатып, эс алып турчу да, ошол убакта жүрөгү аябай бат-бат каккандыктан. Ошондой эле ушул 2013-жылы дагы ушу жүрөгү ооруп больницага түшүп калды. Кардиология бөлүмүндө жатып дарыланды. Ал жерде 10 күн дарыланып, бирок жүрөгү жакшы болгону менен баягы кекиртегинен ушу тамак өтпөй калды да. Аппетитим бар эле, бирок тамак ичейин десем дагы бул жер менен өтпөй атат деп ошентти да. Бирок ошо 10 күндүн ичинде баягы тамакы начар ичкендиктен алы кетип, алсырап, өз алдынча баса албай калды. Ооруканадан чыгарды. Чыккандан кийин биз эмне кылсак, дагы деле башка ооруканаларга көргөтсөк, эми кардиологияга эмес, балким терапевттерге, хирургдарга көрсөтөлү дедик. Бирок эмнегедир балким табыптарга көрсөкпү деп ойлодук. Үй бүлөбүз менен акылдашып, сүйлөшүп көрүп, кандай кылсак деп, анан кийин баягы ушу Кубанбайкени эстедик, Кубанбайкеге алып келсек деп. Кубанбайкени болсо мен 2010-жылдан бери билем. Китеп аркылуу, таасири күчтүү табып деген китеп аркылуу билчүмүн. Ошо менен биз Кубанбайкеге алып келип көрсөттүк. Тамырын кармап текшерип көрдү. Дарылоого кабыл алды. Эртеси күндөн баштап ушу дарылоого келесиң деп айтты. 1-2 күндүн ичинде эле апам тамакты жакшы ичип, өзүнүн мурунку абалына келе баштады. 12 күндүк дарылоодон кийин апам өзүн жакшы сезип, өз алдынча басып, алына келип, жакшы болуп кетти. Ошондой эле буга чейинки баягы жүрөгү ооруп, баягы жатып калып жүрчү оорусу да калып калды. Анткени баягы ошол курс лечениядан кийин мурунку жүрөгүндөгү ичип жүргөн дарыларды ичпей калды. Биротоло толук айыгып кетти деп айта алам. Ошол 2013-жылдан бери мына ушул убакка чейинки жүрөгүнөн жапа чекпейт, жакшы азыркы убакта. Менин жүрөгүм ооручу эле, көп жылдан бери жүрөгүм ооруп, аябай кыйналып, врачтардын дарыларын ичип жүргөм. Ал дарыларды деле баспай, кайра кармай берчү. Ошон үчүн кууган балам менен Салиман келиндин кабарын угуп, ошол жака барып, дарыланып, дары чайын ичип, дары суусун ичип, ошондон жакшы болуп, кадимкидей жакшы болуп кеттим. Жүрөгүм такыр кармабайт азыр. Врачтардын дарысын да ичпей калдым. Кубан балам менен Салиман келиниме ыраазымын. Көп жашашсын, өмүрлөрү узун болсун, ден соолукта болсун. Балдарынын жана неберелеринин жакшылыктарын көрүп жүрө берсин. Буларга кааларым узун өмүр, бакубат турмуш. Ыраазымын. Ошондой эле дагы айта кетчү нерсе, 2020-жылы ковид күч алып турган убакта апам адаттагыдай эле баягы давлениясы бар болчу. Давление кармап, ичимде бир от жагып койгондой ысып күйүп оорутуп атат деп айтып калды. Ал кезде ооруканаларга биз алып барсак, ковидтин күч алып турган кези болчу. Ооруканаларга кабыл албай, жерлерде ачылган дарылоочу пункттарга алып баргыла деп жиберди. Биз болсо ал жакка алып бардык. Жүрөгүн текшерди, пульсу жакшы, сатурациясын текшерди, ал да жакшы. Бирок ооруканалар кабыл албай, ошол жерден ковидке каршы гепарин сайып, капельница коюп дарылап атты. Бирок апамдын давлениясы ал кезде 200 менен жүрдү. Ооруканаларга алып барсак такыр кабыл алган жок. Ошондой эле 2 күн ошол пункттардан дарыландык. Давлениясы өйдө болгондуктан кусуп, аябай кыйналды. Ал жердеги дежурный врачты чакырып келип текшертип көрсөк, ал айтты: силерде ковид эмес, башка оору, силер бул жакка келбегиле, ооруканаларга баргыла деп. Ооруканаларга алып барсак, ал жактан такыр эле кабыл албай, бизди кайра эле ошондой пункттарга баргыла деди, дарылачу пункттарга. Бирок биз айттык, ал жерден биз 2-3 күн дарыландык, ал жака уже бизди келбегиле деди, силерде ковид жок деди деп. Токмок шаардык ооруканадан текшерип көрүшүп, панкреатит деген диагноз коюп, хирургия бөлүмүнө жаткырышты. Ал жерден уколдорду, дарыларды алып турду. Бирок баягы аябай кыйналганы күндөгүдөй эле болуп атты. Ичим от жагып койгондой ысып атат, күйүп атат деп ушундай кылды. Баягы эмне кылсак, Кубанбайкеге жардам сурап кайрылып көрөлү деп Кубанбайкеге телефон чалып кайрылсак, Кубанбайке термоска дагы 3 термос дары суу алып келгиле, мен дем салып берейин деди.
3 термос дары суун алдырдык. Ошол дары сууну ичип баштагандан баштап апам ичинин ысып күйгөнү жакшы болуп, өзүн жакшы сезе баштады. Ошондой эле Кубанбайке ошол убакта айтты, азыр ковид күч алып турган убак, ооруканада көпкө кармалбагыла, мүмкүн болушунча батыраак ооруканадан чыгып кеткиле. Бирок азырынча врачтардын көзөмөлүндө туруп тургула. Врачтар качан гана өздөрү уруксаат берет, ошондо гана кетесиңер деп. Ошондой эле биздин дарылап аткан врачыбыз апамды текшерип көрүп, ал дагы ушу Кубанбайке айткан сөздү айтты. Силер бул жерде көпкө турбашыңар керек. Азыр ооруканаларда ковид менен жаткандар абдан көп. Силерге да жугуп калышы мүмкүн. Тез аранын ичинде чыгып кетишиңер керек деп бизге уруксаат берди. Биз ошо менен ооруканадан чыгып кеттик. Апам Кубанбайкеге келип дарылангандан баштап өзүн абдан жакшы сезет. Биз үй бүлөбүз менен баардыгыбыз ушу Кубанбайкеге ыраазыбыз. Үй бүлөсү менен аман болсун. Ар дайым ушу элдин керегине жараган, бизге окшогон муктаж болгон оорулуу адамдардын урмат-сыйына ээ болуп жүрө берсин. Ошол кимде ким Кубанбайкеге даба издеп келген болсо, ошонун баардыгы ыраазы болуп, аман эсен айыгып кетишин каалайм. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Мен ар бир айтып аткан сөзүмдү Кудайга тобо деймин, Кудайга шүгүр деймин, Алхамдулиллах деймин, Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллах улук деп туруп баштамакмын сөзүмдү. Ушул биздин эфирге келип, маек куруп берген карындашыбыз Бактыгүл деген кыздын энесинин айыккандары тууралуу айтып бериптир. Ушул маекке мен себепкер болгон табып дарыгер катары өзүмдүн оюмду толуктоо иретинде айтайын дедим. Бул айтылып жаткан маалыматтар, берилип жаткан маектер бир гана ниетте айтылат. Бул ниет Аллах Тааламдын өзүнүн жараткан пенделерине берип жаткан, төгүп жаткан мээримин айтып даңазалоо, Аллахтын улуктугун, ыйыктыгын. Экинчи ниет деле ушул Аллах Тааламдын өзүнүн жардамына муктаж болгон пенделерине көргөн камкордугу, Аллах Тааламдын пенделерине берип аткан жардамын өзүнүн колдоп, пенделерин өзүнүн сактап атканын даңазалап айтуу. Үчүнчү ушул Аллах Тааламдын Куранын даңазалоо, Курандын күчү, Курандын касиети, Курандын шифасын айтып, Куранды даңазалоо. Бүгүн ушул бизге маек куруп берген Бактыгүл деген кыздын апасы, Кенжеш кызы Күкүн деген апа 82 жашта. Ушул апанын диагноздорун, ооруларынын баарын кыз айтып берди. Мен аларды кайталабастан эле ушул апанын ден соолугунда болгон ооруларга шифа болгонун айтып берейин. Куран менен жүрөк оорусунан айыкты апа. Куран менен коронавирус деген илдет оорудан толук шифа таап айыкты. Буга далил катары бул апа ооруп доктурга барган кезде врачтар катуу кыйналганын көрүп, элдерге силер коронавирус оорусун жугузасыңар, апаңарды бул жерден алып кеткиле деп айтылат. Андан кийин булар бизге кайрылганда мен ушул 9 литр сууга Курандан дагы аяттардан окуп дем салып бергенмин. Ошол 9 литр дары сууну ичкенден кийин врачтар кайра энеңерге коронавирусту жугузуп албагыла, үйүңөргө батыраак чыгып кеткиле деп чыгарат. Бул далил. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Мен Кудайга тобо деймин, Кудайга шүгүр деймин, жана Кудайга тобо деп жашайлы.